Баягы керемет сөз бар ғой. Баарына жагам деп өзүмдү жоготуп алдым дейт. Өзүмдү табам деп жалгыз калдым дейт. Жакшы сөз экен. Керемет сөз. Мага ушунчалык катуу таасир кылат ушул сөз. Анан таразага коесуң. Баарына жагып жашагың келеби, же өзүңдү таап жашагың келеби? Мен өзүмдү тандап алдым. Мен өзүмдү табышым керек дагы. Жаратканды таанышым керек дагы. Эч бир кишиге жагайын деген оюм да жок. Мындай бир аракетим да жок. Баары бир эч качан эч кимге жакпайсың баарына. Ошон үчүн өзүң менен өзүң болгонуңдан өткөн. Саясатта болуу мүмкүнбү? Саясатта да болуу мүмкүн. Мына азыр менин балдарым айтат, жана жаштар канатынан социалдык тармактардан дейт. Мына ушул партияны колдоп койбойсуңарбы, азыр ушулар келип калды, эми ушуну жок, садакаларым, жок. Колдой албайм. Себеп туура эмес басып бараткан кишини колдоп калып, эртең дагы бир баткакты басып алгым келбейт. Убалына калам. Убалына каласың, эмне кажети бар? Канчалык жакшы көрсөң дагы туура эмес баратканда туура эмес баратасың деп айтуу керек. Мына буга мисал бүтүн президенттер, бардык президенттер. Мен ушуну сурайын деп аткам да. Сиз дайыма эле мына мен билгенден 95-жылы. Биринчи болуп кайсыл немеде келдиңиз? 95. 95, Ошо 95-те приватизация жанагы болгондон баштап эле сиз өзүңүздүн оюңузду ачык айтып, бийликтин жүргүзүп аткан саясатынын туура эмес жагын сүрөттөп келет экенсиз. Ошол эле Акаевдин убагында, ошол эле Бакиевдин убагында, Атамбаевдин. Бирок эмнегедир андан жыйынтык чыгарган эч ким жок да. Бул сиздин көрөгөчтүгүңүзбү же бул эмне интуициябы? Аларды сиз кайдан билесиз мындай ушундай болуп каларын? Бирок аягында ошондой болуп калып атат. Мен таң калып. Адам эгер эртеңкисин билбесе, саясатка келиштин кажети жок. Анализдеп билиш керек. Эгер ушул жол менен кетсек, түзүлгөн кырдаал кандай болот? Биз 5 жылдан кийин биздин аймакта кандай кырдаал түзүлүшүн адам акылы менен тааныш керек. Биз жаратканды да көрбөйбүз го, акыл менен тааныбыз го. Ошон үчүн келечекти билбейбиз. Келечектин баары кайып. Кайыпты жараткандан башка эч ким билбейт. Бирок ошол кайыпка кандайдыр бир белгилер берилген, белгилерди окуп билишибиз керек. Өткөндөрдөн сабак алышыбыз керек да. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Тилекке каршы өзүңүз айткандай 95-жылдан бери чыркырап айтып келе бересиң. Ошол кезде бийлигиң эле эмес, элдин дагы көпчүлүгү түшүнбөйт. Мени тепкилей берет. Ушундай керемет академик инсан келди, эмнеси жакпай атат деп мени менен аябай көп урушкан азаматтар болгон. КТРдан эртели кечке чейин атайын көрсөтүүлөрдү ачып, жемелеп тепкилешкен учурлар болгон. Башыбыздан өткөрдүк аны. Андан кийин деле мына Курманбек Салич менен иштеп атканда Аскар Акаевичти мен инсан катарында эч качан тийчү эмесмин. Бирок саясатчы, жетекчи катарында болбойт деп. Кишини кылгылыкка кыргызга кылганга сак болгон десем, президент качан каччы эле деп мен аябай жемелеген аксакалдар. Качып кеткенден кийин айтат, ушул күндү көрмөк дейт. Алар. Мен коргойм. Курманбек Саличке да ушундай болуп айтканбыз. Мына гезитке чыккан экен 5 февральбы, 6 февральбы ушул интервьюм чыккан экен. Арабаны аттын алдына коюп чаап баратат, жакында кулайт деп. Десем мага аябай акылмандар көп болгон. Иттей жемелешкен мени. Ушинтип айтасыңбы? Арабаны аттын алдына кантип коёт? Бул кантип кулайт? Кийин айтат. Ушуну көрмөк бул дагы. Отунбаева боюнча да, Атамбаев боюнча, Жээнбеков боюнча, кимдер болсо ошол болсун, айтып коесуң, жалгыз болосуң. Жана айтпадымбы сизге? Баарына жагам деп өзүмдү жоготуп алдым, өзүмдү табам деп жалгыз калдым деп. Жакшысы жалгыз калган жакшы. Бирок чындыктан кылдай кыйшайбай.